Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Эзелтен калыптанып келген айрым көз караштар азыркы күнгө чейин сакталып келет. Биздин коомдо эркектер күчтүү болушу керек. Эркектер көз жашын көргөзбөшү керек деп эркек бала төрөлгөнү ушундай тарбия менен чоңоет. Бирок бул көз караш эркек кишинин ден соолугуна кандай зыянын тийгизерин психолог Жумаказы Жуманазаров төмөнкүчө оюн билдирди. Албетте жашын көргөзбөш керек, эркектер кыйын болуш керек деген бизде Кыргызда бар. Анын ал тарбиянын деле орду бар да, мисалы чындыгында жанакы үй бүлө кыргыз эркектин башына эмеспи биздин тарбиябызда. Ошондуктан андай кыйын убакыттарда чындыгында жана тарыхта эркектер кыйын болуш керек эле да. Бирок тарых өзгөрөткөн убакыттарда өзгөрөткөн драйверлер деп коет аны психологияда. Драйвер калып калганда бул бир жактан пайдасын бериши мүмкүн, кыйын болуу деген жанакы бизнесте, башка жактарда. Бирок башка жагы бар да, өзүнүн ден соолугун, өзүнүн ичин, сезимдерин, көңүлүн укпаса, анда көптөгөн оорулар козголот да. Эң жөнөкөй эле бул оорулар сахарный диабет дедик. Андан тышкары канга тийиштүү оорулар болушу мүмкүн. Давление пониженное же повышенное орусча айткандачы. Бул жакта түрдүү оорулар андан чыгат. Бир жөнөкөй эле айтып кетсек, бул эссенциальная гипертензия деп коет, язва бар, ревматоидный артрит бар, гипертериоз, бронхальная астма, колит, нейродермит деп орусча айтат. Буларды жанакы Google'дан деле көрсөңөр болот, окусаңар болот. Бир нече эле ооруну айтып койдум, бирок андан тышкары көп оорулар бар да. Ошону бир көрүп байкасаңар болот. Ден соолукка өз учурунда кам көрүү өтө маанилүү. Бирок тилекке каршы бул маселеге көпчүлүк кайдыгер карайт. Убакыт өткөн сайын кичинекей оору өзүнүн артынан көптөгөн жаңы ооруларды козгошу мүмкүн. Сусамыр айылында климаты суук келгендиктен ден соолук чыңдоо комитетинин жетекчиси Нурзат Райымбекова айыл тургундары айрыкча кайсы ооруларга көп чалдыга тургандыгы тууралуу айтып берди. Айыл жергесинде эркектер ар кандай ооруга туш болушу да мүмкүн. Бизди өкүндүргөн нерсе бул Кыргызстанда оору 7%га чейин өсүп жаткандыгы. Мисалы эркек кишилердин арасында көп кездешүүчү оору бул 50 жаштан өйдө 90 жашка чейин бул простатик безинин аденома оорусу. Ошондой эле бул простатит безинин сезгениши бул жаштардын арасында да кездешпей койбойт. 15 жаштан 45 жашка чейинкилер, ал жаш балдар мисалы бул оорунун чыгышы иштеген ишине да жараша болот. Буту сыз болуп кандайдыр бир суукта жүрсө, ошондон дагы оору пайда болот. Ошондой эле бул мырзаларыбыз убагында дарыгерге кайрылышпай, дарыгерлердин консультациясын алышпай, эркибиз күчтүү деген ой менен көбүнчө мырзаларыбыз эшикте суукта иш кылгандыгы үчүн дагы бул оорунун чыгып келиши толук мүмкүн деп ойлойм. Сусамырда климаты катаал келгендиги менен абасы таза жана физикалык жактан эл активдүү келет. Мунун себеби жергиликтүү эл мал чарбачылык менен алектенгени. Сусамыр айыл тургуну Урмат Алып-Сатаров айыл жергесинде ат минүү ден соолукка пайдалуу деп эсептейт. Сусамырдагы эркектердин ден соолугу өзү аба ырайы катаалдыгын өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы, кандай суук, аябай ден соолуктары сууктан небетке жабыркабаса калган. Сусамырыбыздын аба ырайы аябай таза да. Мен ойлойм, Сусамырдагы эркектердин ден соолугу чың эле депчи. Сөзсүз түрдө ооруганчууда больницага барып, больницадан сахарга, ар кандай нерселерге анализ салып турушат, ошону тапшырып турабыз. Андан тышкары атайын жаш боюнча эмнелер бар, ошолордон өтүп турабыз. Көбүнчө Сусамырдын эли мал баккандыктан ат минип жүрүшөт. Бул ат минүү аябай ден соолукка пайдалуу да. Сусамырдын элинин эркектеринин ден соолугу чың деп эле ойлойм. Калыптанып калган көз караштарга баш ийбестен жана уялбастан ар бир жаран өз ден соолугуна убагында кам көрүүсү маанилүү. Муну медицина кызматкерлери байма-бай эскертип келишет. Сюжетти даярдаган Айтурган Кушкарбекова. Сусамыр ФМ жамааттык радиосу.